Саламатсыздарбы? Анда эмесе дагы суроо жооптор көтөрүлү. Кийинки суроо: мен эмне үчүн жок деп айта албайм? Как научиться или уметь отказаться? Мисалы, тууганың болобу, таанышың болобу бир нерсе сурап калса, ошону жок деп айтыш кыйын. Угрызение совести дейт. Ал эмне деп ойлоп калат деген нерседен канткенде арылам. Самооценканы кантип көтөрсө болот дейт. Бул айтылган суроонун баары так ушул самооценкага такалып келет да. Бардыгы эле тарбиядан экен да. Мисалы үчүн сиз үй бүлөдө бир нече бир туугандарыңыз болгондо, мисалы үчүн эже сиңди, карындаш, ини, байке дегендей. Бизге көп айтчу да: эй, сен эмне уялбайсыңбы? Иниңе бер, карындашыңа бер, сиңдиңе бер, же болбосо бөлүш, тигинт мынт деп айтып атып, анан көрсө мен өзүмө кааласам бергим келбесе дагы мен беришим керек экен деп уже установка, программа жазылып калат экен да. Кийин ал чоңойгондо деле, мисалы үчүн ал нерсе өзүңө керек, бирок тигил сурап келди, бир тууганың же таанышың. Анан жок деп айта албай каласың да, анткени программа жазылып калган да, өзүң кыйналып атсаң, өзүңө керек болуп атса дагы беришиң керек дегенчи. Эми бул нерседен эң биринчиден арылыш керек. Эмнеге дегенде, эгерде сиз өзүңүз кыйналып атсаңыз, эгерде өзүңүз жардамга муктаж болуп атсаңыз, эң биринчи өзүңүзгө жардам беришиңиз керек. Эмнеге дегенде, ал сиздин ресурстарыңыз менен пайдаланат и өзүнүн кызыкчылыгын ойлойт дагы, басып келет да. Сиз бу жерде жарды болуп, кыйналып, араң турганыңызды эч ким билбейт да. Ошон үчүн эң биринчиден бардыгын ачык айтканды үйрөнүш керек. Менде азыр мынча эле бар, менде бул чектелүү эле, менде азыр убакытым өтө аз эле деп болгонун болгондой айтканды үйрөнүш керек. Эмнеге дегенде, адам башка бирөөгө жардам бергим келет деп атса, эң биринчи өзү ошол нерсеге мындай жетиштүү болуш керек да. Жана СШАнын эң кыйын азыркыга чейин урматталган президенти бар, Авраам Линкольн дегенчи. Ошол мынтип айтыптыр: эгерде сиз кедейлерге жардам бергиңиз келсе, эң биринчиден өзүңүз кедей болбоңуз деп айтып атат да. Демек, сиз кембагалдарга жардам берем десеңиз, биринчи сиз өзүңүз бай болушуңуз керек экен. Анткени элестетиңиз, өзүңүздө жок болсо, кыйналып атсаңыз, кантип сиз башкаларга жардам бере аласыз? Жанагы самолеттон деле айтып атпайбы? Если тиги герметизация болсо, наденьте маску сначала на себя, потом на ребенка. Наденьте маску сначала на себя, потом на другого человека деп атат да. Анткени сиз өзүңүз кыйналып, сизге дем жетпей атса, кантип башка бирөөлөргө жардам бере аласыз? Ошондуктан эң биринчи, эгерде сизге ресурстар жетпей атса, кыйналып атсаңыз, өзүңүз өзүңүздү биринчи орунга коюңуз, өзүңүзгө жардам бериңиз. Андан кийин башкаларга жардам бере аласыз да. Даже Куранда деле айтып атпайбы? Эң биринчиден сен өзүңө жардам беришиң керек, андан кийин бир туугандарыңа жардам бериш керек, анан досторуңа, тааныштарыңа жардам бериш керек, андан кийин андан да ашып ташып атса, анан башка элдерге да жардам берсең болот депчи. Кыргыздарда ошо воспитание бериптир, тиги кыйналып атсаң да башка нерсеге, башка адамдарга жардам бер депчи. Анан биз өзүбүз деле тигил кичинекей кезибизде көргөнбүз да. Кыргыздар ушунчалык тигил конфетин, сары майын, печеньясын катып койчу, балдарына берчү эмес. Анан коноктор тааныбаган эле бирөөлөр келсе, ошол конфетин, сары майын үстөлгө койчу да. То есть бизге эмес, конокко. То есть мен ойлойм, бул туура эмес да. Наоборот, ошо байкуш балдарга бериш керек, өзүң жешиң керек. Анан эми сырттан келген адамга эмнең болсо ошоңду бересиң да. Жок болсо жок деп эле айтасың. То есть ошондон уялып, уят деп, эл эмне дейт деп атып, өздөрүнө ыраа көрбөй, башка бирөөгө берип атып, анан өздөрү эчтекеси жок калат. Мисалы үчүн, жана сетевой маркетинг компаниялар ачылганда, эң биринчи Кыргызстанга келип тест кылышат экен да. Анткени кыргыздар баары бир муну алат, кыргыздар баары бир муну акчасын коротот деп, анан биринчи бизге келет экен да. Кыргыздар эптеп чогулткан акчасын анан сетевой компанияга алып барып беришет экен. Андан көрө өзүң тойлоп ал, андан көрө өзүң бир машина алып ал, андан көрө өзүң бир сапаттуу кийим алып ал, же болбосо билимге корот, же болбосо тиги жер участок алып ал. То есть биринчи өзүңө
андан кийин анан башка нерсени да. Вот ошон үчүн урматтуу менин мекендештерим, эгерде сиз өзүңүздү барктабасаңыз, сыйлабасаңыз, эч ким сизди барктап сыйлабайт да. Вот. Ошондуктан жок дегенден эч качан коркпош керек. Канчалык адам бай болгон сайын ошончолук көп жок дейт экен да. Жанагыл бир элге таанылам, жакшы көрүнөм деп мындай таанылбаган бир кругка кирсе, мисалы үчүн сиз бир университетте окуп аткансыз, башка университетке көчтүңүз, же болбосо сиз бир мектепте окуп аткансыз, башка мектепке көчтүңүз, же болбосо бир жер жумушта иштеп аткансыз, башка жумушка которулдуңуз. Ошол коллективге жаңы кошулуп атканда бардыгы биринчи берет да, берип, жардам берип, колунда болгон бир нерсесин берип, жакшы көрүнөм деп кирет. Бирок ошол привычкага айланып кетиши мүмкүн да. Башында хорошо бер, жардам бер, совет бер, колуңда болгон бир ресурстарды бер, бирок бир какой-то бир чеги болуш керек да. Жок деп айтканга да убакыт келиш керек. То есть эгерде өзүңүз кыйналып кысталып атсаңыз, ачыгын эле айтыш керек, мага жетпей атат, мен өзүмө моундай ограниченияларым бар депчи. Вот ошентип үйрөнүшүңүз керек да. Вот ошончук өзүңүзгө самооценканы көтөрүш үчүн, жок дегенди үйрөнүш үчүн эң биринчи ошону эстеп алыңыз да. Эгерде мен башка бирөөгө жардам бергим келсе, биринчи мен өзүм бай болушум керек экен. Эгерде мен башка бирөөлөргө жардам бергим келсе, бир гана ошол финансылык байлык эмес, бул жака бүт байлык дегенде мындай ёмкий нерсе болуп атат да. Мына мисалы үчүн билимди бөлүшүш үчүн өзүң билимдүү болушуң керек. Акыл насаат менен бөлүшүш үчүн тажрыйбаң аябай бай болуш керек. Башка бирөөгө мындай жакшы сөз айтыш үчүн өзүң дагы көп мындай адамды жакшы түшүнө билишиң керек. Башка бирөөгө мисалы үчүн ресурс берем десең, өзүңдүн ошол ресурсуң жетиштүү болуш керек да. Анда эмес, урматтуу мекендештер, сиз бардыгын мындай чекке кое туруп, стопко кое туруп, сиз айтасыз, мен сага такыр эле жок деген жокмун, просто стопко кое туралы, мен биринчи өзүмө жардам берип алайын, анан сага жардам берем деп жооп бериш керек да. Ошондо сиз эч кимге мындай таарынтпай сүйлөгөнүңүз болот. Азыр мен жарыя кыла кетейин. 5 айдан турган, то есть 50 сабак, 50 темадан турган 5 айлык онлайн университетти баштадым. Ал 15 жылдан чогулткан билим тажрыйбанын негизинде түзүлгөн курс. Мен ишенем, бунун далилдери бар, фактылар бар да. Ушул 5 айлык онлайн курсту окусаңыздар, кадимкидей көз карашыңыз кеңейет, кадимкидей өзүңүздүн күчтүү тараптарыңызды аныктап, өзүңүзгө ишенип, четкий бир реалдуу жете турган максатты коюп, ал максатка конкретно план коюп, кадам таштап, анан чоң даражаларга жетесиздер. 50 жыл кыйналып жүрө бербей, андан көрө ушул 5 ай чыгыны окуп алсаңыздар, калган жашооңуздар жемиштүү өтөт. Анда эмесе, ушул видео сабак сиздерге абдан пайдалуу болсо бөлүшүп коюңуздар. Анан жана 5 айлык курс боюнча ушул көрсөтүлгөн WhatsApp номерге жазып коюңуздар. Жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар.